Kaldırıp durasın sayın, kar basıp budakşakları. Kaldırıp durasın sayın, kar basıp budakşakları. Alistik yaydır geçlerin, atığı gürdür sepkenin. Kız yiğit gelip düğüne, kınalıp turdan gezlerin. Gömül gömül gezilir, gömül gömül gezilir. Kakkanı geçiröptü, kayında durçu sezilir. Kakkanı geçiröptü, kayında durçu sezilir. Akbardı asır camana, ayastan büçüp kaydı. Caldırap durada kayın, Jasminin caydı sağına. Caldırap durada kayın, Jasminin caydı sağına. Ар bir gündün kaytalanğan sırrı bar, ar жүрөктүн айтылбаган sırrı bar. Тирүүлүктүн билген келсе кадырын жакшырлардын саптарынан табылар дейт. Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Экранга жакын келиңиздер. Анткени биз бүгүн мынакей ыргайлаган өмүр көрсөсүнү дагы бир кыргыздын залкары туурасында сөз кылганда турабыз. Ырдын пири Рыспай Абдыкадыровду кимдер гана билбейт. Рыспай Абдыкадыровдун ырлары бүгүн дагы эл ичинде жашап, муундан муунга ырдалып келе жатат. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгекти эскерсин деп, баягы ушулдай залкар инсанды көргөн инсан, ошону менен бирге жүргөн, жакшы күндөрдү өткөргөн инсандар арабызда аз. Мына ошондойлордун бири атактуу биздин дагы бир ырышкыбыз, керемет күйлөрдү жараткан өз убагында Рысбек Тасмаев деген атабыз болгон. Атабыздын жубайы Сүйүмкан Тасмаева апабыз дал ушул Рыспай Абдыкадыров менен бирге жүрүп, Рыспай Абдыкадыровдун аяшы бүгүн бизде конокто. Апа, кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Рыспай Абдыкадыров дегенде эмнелер эске түшөт сизге? Рыспай Абдыкадыров дегенде өтө эле көп нерсе эсиме түшөт эми. Биз маңдай тескей коңшуну болуп отурдук нечен жылдар. Ошо кичи жаш эле бала кезибизден ушу биринчи үйлөнгөн күндөн баштап эле алар менен дос болуп, Даулет менен Абдыкадыров менен дос болуп, ошо кошуна болдук. Эми айтканда эртең мененки ысытма, кечки жылытмадан калбай кошуна болдук. Өтө жакын кошуна болдук. Сизден жакшы билген киши жок экен анда келиңиз. Мен анын бардык кыялын билем да. Ошо Даулет кандай билсе мен деле кошо билип калдым. Кызык жашоо. Биз алардыкына барганды жакшы көрчү элек. Неге? Ыр, музыка. Музыкадан башка сөздөрү, кылган кылыктары, Даулеттин адамга кылган мамилеже, берген чайлары. Мен ушу мунугу азыр ойлоп турам, ушу Аяшка караганда ушу Даулетти көбүрөөк айтсамбы деген ниетте турам да. Аял жакшы, эр жакшы деп, Анан ушу Даулеттин ушунчалык эмесин
Biz stудент кезден bir-biribizди тааныш болдук. Мен 2-нчи курста окуп атканымда Давлет 1-нчи курска келип калды. Жалал Абад педучилищесин кызыл менен бүтүрүп келиптир. Анан кийин бир эле экзамен тапшырып, бир сулуу кыз келиптир деп эле дуулдап калдык анда студенттер. Анан кийин балдарыбыз деле, кыздарыбыз деле кандай кыз болду экен деп аябай кызыгып окууга Ашык болуп, ашык болуп көргөнгө. Ошентик. Анан кийин Давлетти көрдүк. Чынында сулуу кыз экен. Анан биз айттык, ошо Абдыкадыровдун өтө сулуулугунан сүйүп калып алыптыр да дедик өзүбүзчө да. Давлет биз менен окуп атканда пакта терип жүргөнүбүздө мен 2-нчи курста элем. Ырысбай аккордеонун көтөрүп биздин ошо пакта терген пакта талабыбызга иштеп келген. Ошону билем да мен, көргөм ошону. Иштеп келип, анан кийин ошол Давлетти сурап ошентип. Анан Давлет ошол мезгилде билбейм эмнегедир ушу бекинип, көрүнбөй, качып ошентип. Тартынбай, ал кезде ошондой болсо керек, Анан кийин Кыз баланын адеби дегендей. Ошо качып, анан ошо эптеп балдары кыздар болуп, анан Давлетти нетти. Ошондо ушу Аяш ректордун Волгасын айдатып минип келиптир. Өзү ошондой авторитети бар экен. Эми ректордун машинасын бербейт го башка. Ал убакта ректорлорду билесиң го кандай. Анан ошону менен келип, анан ошо Давлетти анан ошо алып кеткен да. Ошо машинасына салып алып кеткен. Анан ошол боюнча Давлет пактага келбеди. Ошондон ары пактадан бошотуп кетти. Анан пакта бүтүп, анан кийин ноябрлардын этегинде келгенбиз да, анан окууга. Ырысбай өзү дагы келиптир окууга. Окуу таштап кеткен экен ал. Таштап филармонияга иштеп кеткен экен. Өзү дагы окууга келип, анда келгенде кичинекей Гүлзатты жетелеп аккордеонун көтөрүп келчү эле да сабакка. Ошо кыздын колуна жетелеп жүрчү эле. Анан ошондон айтам да, эми бул киши баягы тагдырдын бир эмеси менен мындай көөп кеткенинен же сүйүп кеткенинен деле аялдарды көбөйтпөптүр да. Анан муну ал убакта бир убактагы партийный кызматкерлер туруксуз мындай деген сөздөрдү да айтышты да. Үй бүлөгө, Үй бүлөгө деп. Эми ал туруксуз, эгер Ырысбай болсо, ошо кызматкерлер, эгер Ырысбайдын атагы, Ырысбайдын даңкы, аялдар эми ушунчалык Ырысбайды сүйүп турган учур болсо, алмашып эзин жоготуп бербиш болуп кетмек дейм да. Рахмат апа, биз болсо ошо маегибиздин жүрүшүндө Ырысбай Абдыкадыровдун угундарларын тартуулайбыз. Ай деген түндүн таңы бар.
бөксө жерин ыры менен толтура алды. Чындыгында эле Рыспай Абдыкадыровдун обондору, кайрыктары өзгөчө. Сиз айтып атпайсызбы, аккордеондун астын алып жүрчү эле деп. Сөзсүз түрдө жаңыртып ырдаган күндөр болду да. Көп болдуңуз да. Ой, аккордеон менен ар кандай шартта ырдап. Ошо үйүндө өзүбүз отуруп деле ырдап, анан оон чыгарса, бир оон чыгарса сөзсүз бизге эринбей чуркап келчү эле да. Мен бир оон жаздым баскыла деп. Анан барат элек, барсак пианиносунда ойноп, анан Давлетти каалабайбы ырдатып койчу эле. Анан кайрыктары кыйын, анан үйрөнө албай кыйналса, жини келип аккордеондор, эме пианинолор нургулап ошентет эле да. Анан Давлет айтып калат эле, Рыспай, сен Рыспайсың, мен Давлетмин. Сен өзүңө салыштырбайма, жараша эме кыл, опероногу эмеңи, сырсандыгыңы деп айтат эле. Ал ошентип аябай кызык киши эле мындай алып караганда. Анан эми дагы эме кылгың келсе, аны айта берет баары эле мындай ыйлак эле, же болбосо бир мындай эле. Бала кыял деп атпайбы? Бала кыял. Ооба, бала кыялдыгы бар эле кээ бир учурда. Калган убакта дайыма Давлет жакшынакай кылып, аны майлап сүттөп деп койчу эле. Аябай кычыратып койсо, ушу кычыраган боюнча эле жүрчү эле, ханга салам бербейт эле. Кычырап ханга салам бербейт, эле ошентип жүрчү эле. Анын жазаны өзүн эч кандай, анан кийин бул мындай сарамжал эле. Ар нерсесин жерге жыгытпай, жанагы нота жаза турган карандаш менен жазчу эле, көргөм да. Ошо карандаштарынан бир 10-15 ушундай бирдей кылып туруп уштап койчу эле да. Аны ушташ үчүн бычакты оттуруп алып кайрайт эле. Кайрап анан газет болду, газетти мынтип кезип көрчү эле да, бычак менен. Анан ошондон ошо кескенде анан бычакты кайрап туруп, анан кийин жана өзүнүн мындай бир соксогон идисине салып койчу эле. Бир буюмун бир жакка кыйшайтса, ушундай сарамжалдык ушундай эле да. Өзүнүн нотасына, өзүнүн эмесине өтө жакшы мамиле кылат эле. Анан дагы Рыспай агай сиздер менен кошуна жашап, жакын болуп, сырдаш болгондон кийин балдарыңыздар дагы аларды көрүп, эришарка кирип чыкты да. Ошондон улам балдарыңызга дагы бир батасын берсе керек, мына таланттуу балдарды тарбиялап өстүрдүңүз. Ой, эми ушуларды биз жетелеп жүрдүк. Ал деле Суйтан жетелеп жүрчү эле. Алар экөө Суйтан жетелеп алышчу эле. Анан биз деле балдарыбыздын бир жака барсак, же бирөөнү же экөөнү жетелеп алчу элек. Анан ушу бир үй бүлөдөй эле чоңойду. Суйта менен деле ошондой болуп, баягы бирге чоңоюп калышты. Ошо болотто бирге чоңойду, Суйта экөө. Анан кийин ошентсе дагы бирге кошуна болсок да, бири-биринен уялып мамиле кылбайт эле. Суйта менен болотчу. Карачы. Эч ушундай бири-биринен уялып, ошентип турчу эле. Кичинесинде мушташ ойнойт эле. Анан чоңойгондо ошондой бири-бирине өтө сый болуп калышты. Рахмат апа, маегизди дагы азыр улантабыз. Азыр болсо Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин сөзүнө таандык обону Рыспай Абдыкадыровдун Кымбатым деген мына ушул ырын тартуулайбыз. Дал ушул биздин сүйүктүү Сүйүмкан апабыздын кызы, Рысбек атабыздын кызы Анзира Тасмаева аткарып берет.
gelçi sıyır bolsun kımbatı. Gelçi sıyır bolsun kımbatı. Атаң өсөсүн, атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Рыспай Абдыкадыровду көргөн инсан катары мынакей жакшы биз билели көп уга элек жакшы сөздөрдү айтып атасыз да. Анан Рысбек атабыз менен дагы баягы кошуна болгондон кийин курбу дос болуп жүрүштү да. Албетте, ал эми ошол аркылуу гана мен аяш болуп атпайбы. Экөө дос болгон үчүн ар кандай мынагу бир жака барсак, келсек, тойго барсак, анан ошо айтып атпаймынбы, үйүндө деле дайым бирге элек да, өтө жакын коңшубуз. Анан мен жолдошум мындай оор басыруктуу, андай эле эме киши эмес эле да, кем сүйлөгөн киши эле. Анан кийин ал Рыспай Ашим болсо ушу айтат эле да, ой эгер мен күйөөм эме жолдошум таарынып калган болсо жүрөгү сыгылып кетет эле да. Чуркап келип жарашышка аракет кылып, эке кой мен күйөөм айтпа, сен менен ойнобойм деп койчу эле да. Ал өзү ойнойбуз деп сүйлөйт эле дебиз. Сен менен ойнобойм деп койчу эле. Андежени кычканып жарашап деп ошентип жарашчу эле. Анан эч кимди мындай жакшы көрбөйт, анан кийин адамдар менен тез эле кетет деген сөздөр болуп атат. Андай эмес, мындай жакшы мамиле кылган адам менен жакшы эле мамиле кылчу эле. Анан мунагу өзүнөн кийинки чыккан жаш таланттарды, мисалы үчүн, эч кандай кемсинтип андай кылганын укпадым. Ушу Чубак Сатаевди ошого барганда үйүнө чакырып, жаңы чыккан. Мейман кылып, мынау ушу Майрамбек Осмоновду Гүлнар экөөүн да үйүнө чакырып мейман кылган. Ушу баардык оончолорду үйүнө чакырып мейман кылат эле. Анан мынагу Бабырапсан дегендер менен деле семейный катыш болуп, Лайлекке чейин барып келгенбиз. Тургунбаев дегендер менен. Олор менен эч мындай билбейм, алардын өздөрүнө кандай мамиле кылган, сыртынан караганда алардын баардыгын жакшы эле баа берип, ушулар жашар чыгып атат деп ошентип эме кылчубатчу. Сон анда биз Рыспай Абдыкадыровдун дагы бир обондуу ырына кезек беребиз. Саналар ою сайылып канчар сезимге сагынып сени саргайып жүргөн кезиңе ак толкун болуп ак шолкун болуп көрүнчү мага бериште ак толкун болуп ак шолкун болуп көрүнчү мага бериште
Айыма тынбай сен іздеп турамын азыр қабағым бүркілсең сен Ақтаңым болып, ақшамым болып, түшіме кірші періштем. Ақтаңым болып, ақшамым болып, түшіме кірші Рыспай агабыздын ырлары жекеле кыргыз музыкасында эмес дүйнөлүк музыкаларда да көп кездешип, канчадайын композиторлор Рыспай агайыбыздын ырларына кайрылып келет. Мейли мынакей оондорда, музыкада дейбиз, кинодо дагы мынакей бардык жерде Рыспай агайыбыздын ырларын бүгүн угууга болот. Өзүңүздөр билгендей Рыспай агайыбыз менен кезинде бирге иштешип, бүгүн мынакей агайыбыздын чыгармаларындагы бир топ аспаптын коштоосунда кол ойноткон эл аралык конкурстардын лауреаты биздин гитарист, комузчу, мандолинада дагы мынакей кол ойноткон Мама Сулайманов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз ага. Бүгүн биз Рыспай Абдыкадыровду эскерип отурабыз. Баягы өмүр бизден өтүп кетсе эмгекти эскерсин дейт. Биз сыртынан карап окуй эле билип атабыз. Сиз жанында жүрүп, ошол киши менен сүйлөшүп аралашкан инсан катары эскерип өтсөңүз. Бул жакта анда Фрунзе болчу, Кырынкеев музыканы окуп туруп, 81-жылы бүтүп, андан кийин Бешенелиев атындагы университетке тапшырып, анан 86-жылы бүткөнмүн. Ошо кыргыз эл аспаптар факультетинде кесибим өзү электр комуз деп коет. Ошону бүткөнмүн. Тилтемиш Мураталиевден 9 жыл окугамын агайдан. Андан кийин бизди баягы по направлению жөнөтчүдө. Анан ошондо Ош музыкалык училищеге жөнөткөн. Ошол жерде 86-жылдан баштап эмгектенип калдым. Рыспай Абдыкадыров агабыздын таанышып калган себеби барганда мен училищеде иштеп жүрдүм. Иштеп жүрүп анан келип жүрчү. Бизге училищеге келип, анан жолдоштор бар экен. Жолдош Көкүмов, Токой Султанович, эми достору. Анан Абдыкадыр Белекевичтер болуп, ошодан таанышып калып, мурда угуп жүргөнмүн. Өтө сыйлашыбыз. Кыргыздын эң корифей агабыз, музыканттарыбыз, улуу инсан да. Анан ошондо таанышып калып, мен четкемди көрүп, чогуу жүрүп, анан чогуу отуруп калчубуз да, чыгармачылык ийгиликтерди айтып, сага дагы чыгармачы ийгилик карабыз, жакшы жигит турбайсың деп. Анан ошондо таанышкан кошо жүрүп калдык. Ошонун арасынан Ибрагим Жунусовдор менен Кадыралы Артыктар таанышып калдык. Анан кийин Абидин Темир биз окуганда, Абидин Темир алып, анан эң акыркы ушул мен билгенден ушу шакирттер окшойт. Абидинчи. Анан ошондо чогуу жүрүп, музыкалык чыгармачылыктарда көп алардын ырларын чертип жүрчүмүн. Биз эми мен ырдабасам дагы ошо музыкага коштоп, электр комуз менен коштоп чертип жүрчүмүн. Анан жоктор өтө мындай бала кыял болчу да. Ал агабыз. Анан жанагындай тамаша көй, көп нерселерди чогуу турганда туруп эле бир жакшылап, анекдот кошондо көп нерселер айтчу да, тамашалап. Көбүнчө биз Раматылык Жолдош Көкүмовго көп тийишчи. Анан чөке, сен барганда эле бул кээ бир жерде тамак калбай калат эле. Деп ушундай жоктардын көп укчубуз. Жанында жүрүп, кыскасы ал киши өтө ичи таза, анан бетке айта турган ушундай биз агабыз эле. Бул кишинин айта берсе жоктор өтө көп да. Кыскасы мен өтө сыйлашыбыз, кыргыз эли бүт эле сыйлайт. Ырлары өзүнчө бир
баягы бөтөнчө да мунун чыгармалары өтө бөтөнчө. Бекемде солук калайбыз. Сиз дагы Рыспай агайыбыздын чыгармаларын экинчи өмүрү берип, мынакей эл алдына дайыма аткарып келесиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. өнөргенчидей албетте Рыспай агабыз кимдерге гана таасир берген эмес, канча деген оңчулар, канча ырчылар Рыспай агабыздын ырларынан таасир алып бүгүн мынакей элдин адамы болуп отурат. Мына ушундай таланттуу жигит, өзүңүздөр билгендей Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын эл ырчысы, эстебес тобунун таланттуу ырчысы Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын ээси, анан дагы эл ичинде экинчи Рыспай деп аталып отурат. Талай Иманкулов бүгүн бизде конокто. Талай кош келиңиз. Рахмат. Азаматсыз. Негизи эле жашооңузда Рыспай Абдыкадыров чоң орунду ээлейт. Дайыма айтып жүрөсүз, ырларын аткарып жүрөсүз. Көпчүлүк билбеген ырларын көп ырдайсыз дегендей. Айтсаңыз мынакей сиздин көп эле интервьюларыңызды угуп жүрөбүз да, ушу телевизордон көрүп
таасир алып, анан кандайча ошо үнүн да келтирип ошондой ырдап калдыңыз. Азыр эми сиз чыкканда баары деле о экинчи Рыспай деп дайыма суктанып келишет. Ой, эми Рыспай эке болуш кыйын, албетте. Мен аны баягы мен ушул балалык тилек менен эле баштагам да, себеп дегенде мен эме болгон эмес да, мындай айтканда бир ушул кишидей гана болсом деген тилек болгон да, ушул кишидей ырдасам деген. Мен ойлогом да, ыр ушундай болот экен, ырдоо ушундай болот экен деген ниет менен гана бул ишини кайталап отуруп, баягы магнитофонду коюп алып айылдан баштагам башында. Биринчи аккордеондун атаман үйрөндүм, кыяк чертүүнү. Андан кийин булак көзүн ачкандан кийин каяка агар белгисиз го. Ошол сыяктуу болуп турган маалда мен ошо Рыспай экени телевизордон көрүп калып анан ырдайт деген ушул аккордеон менен ырдоо ушундай болот турбайбы деген гана бир эмеге жолго түшкөнмүн да, ошо Рыспай экени копировать этип, мындай айтканда, жаңылган жеринен кошо жаңылып, кандай созсо ошондой созуп, эмеге сиңип калган экен. Ошентип көнүп кеттиңиз. Үнүмдү ошого тарбиялап турган окшойм да. Сону азаматсыз. Темири окшошуп калган ошондон окшойт. Ыраазычылыкка бүгүнкү күндө Рыспай Абдыкадыровдун баардык ырларын аткарасызбы? Баардык ырын аткарам деп айтуудан алыспын, себеп дегенде бул кишинин мындай документалдуу китепке түшкөн 300 обону бар. Андан сырткары дагы китепке түшпөгөн, аткарылбаган, бирок нота боюнча калып калган ырларын кошо эсептегенде 500-600 чамалап барат да. Анын баардыгын ырдаш. Мен дагы деле ошо ырларын ырдап үйрөнүүнүн үстүндөмүн да, баардыгын ырдап бите элекмин. Азаматсыз. Биздин телекөрүүчүлөргө бир кайрылуу жасап, азыр Рыспайчылар көп, Рыспайдын ырларын аткарып жүргөндөр көп, ошолорго сиздин бир сөзүңүз. Эме ошо ырдап жүргөн ырчыларга айтарым, ошо Рыспай экенин негизи мен баягы жеке оюмда мындай Рыспай экенин ырларын жанагы вариациялар менен толук аткарганда гана мен немесине жетет деп ойлойм да, мүнөзүнө жетет деп. Ошо дегенде Рыспай эке чыгарып атканда ошол вариацияларын жанагындай кооздогондорун кошуп ошондо ыр бүттү деп эсептечкен да өзү дагычы. Эгер эле бир жери эле чала болуп, же вариациясы туура эмес болуп атса, ал ырды ырдабай койчу экен дагы, ыр катары эсептебечү эмес экен да. Ансыгандай мен ошо баягы жанагы ырларын аткарып жүргөндө ошондон да толук аткарып, вариацияларын, сөздөрүнүн маанисин бузбай, себептен бул киши аябай сөзгө маани берген экен. Жанагы Алмашым деген ыры бар, буйруса аткарып берем го. Анан сөзүн өзү жазган да. Анан өзү жазып, бирок ошол сөзүн дагы өзүнө өзү ыраазы болбой, ичи чыкпай, көп эметчү эмес экен да, жактыра берчү эмес экен. Өтө талапты катуу болгон киши болгон экен да. Анан мен да айтарым ошол талапты катуу коюшса деген гана сөз айтат элем. Рахмат. Рыспай Абдыкадыровдун ырларына экинчи өмүр берип элге жеткирип жүргөн ыраазычылык талай бар болдуңуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз болсо көрсөтүүлөрдү улантабыз. Elesingdi qarab tursam sürüp
ушул Рыспай Абдыкадыровдун кээде жаңы оңдорду чыгарып ырдап берген учурлар болдубу? Күбө болдуңузбу кээ бир ырларына? Жаңы чыгардым деп ырдап берип. Ооба, ал Давлет эже экөөңүздөргө. Ол онду чыгарганда Давлет экөөбүзгө да он чыгарып берет эле. Ырдагыла деп. Анан билсек билбесек ырдайт эле. Анан жаман ырдасак, жакшы ырдасак деле мактап койчу эле сонун ырдайсың деп. Анан кийин ошентип бирок радио андай мындай оюбузга деле келбептир, ошондо жаштырып койгончо. Давлет деле жаштырган эмес. Анын жаш убактардагы жаштырганы бар экен. Өткөндө бир эмеден көрүп аябай сүйүндүм. Анан мен эч ойлобопмун ошо ырдаганда, ошо Рыспайдын жанагы коштоосу менен аккордеон коштоп аткандагы эмелер ал убакта андай азыркыдай техника жок эле да. Анан ошо ырдаган жерде сүйлөгөнүбүз жерде эле калып кетчү эле. Анан бирок көп жакшы күндөрдү өткөн. Он чыгарганда сөзсүз бизге келет эле, мынандай он чыгардым деп. Анан кийин алыбыз жетишинче ырдап, үйрөнгөнгө аракет кылып, ушинтип эле өзүбүздү ырчы сезип эле жатчу элек. Сиздерди да ырчы болсун деген турбайбы, ырдап? Ырдатчу элек, Эми баягы жакшылыкка, той тамашага чогуу бараткандай кошо ырдасын деген турбайбы? Ырдаң деп ырдатып, ошончо эле анан ошо Рыспай эме аккордеон тартып ушул чыгарды деп мен деле болушунча ырдачу элем убагында. Эң сонун болсун апа. Эми музыка ыр баягы эч качан карабайт экен да, жакшы жүрөктө кала берет экен. Рыспай Абдыкадыровдун кайсыл гана ырын албайлы, баардыгы укулуктуу, баардыгы мынакей ошо жүрөккө жакын дейбиз. Баспаған асқағым, аралай басып аққарым, жайықтап күнге тескейді де қой болды мен баққаным. Дәдігі сары қыр жаққа, чой теркечім бастағым. Дәдігі сары қыр жаққа, чой теркечим бастағым. Ат баспаған асқаным, мен бастым шағыл таштарын, ой баққан соңын тұрбай бұда балалы қойды таштадым. Қара бір шоротыр жаққа, чой теркечим бастағым. Келді чаршағым, аңқыса жыты арчаным, сүйгендей болосың да сылап самай таштарым. Күн кетсе кетті қорығы, чой теркечим бастағым. Күн кетсе кетті қорығы, чой теркечим бастағым. Бүркіт асман жарқ дегенде чағылған, байқаусыздан жалыныңа қабылған. Бүтер кемде қоршап алып махаббат, жалғыз сенің елесіңде жамынған. Азыр мен сені ойлап жатамын, ошол күндөр күткөнүмдү канымдан. Азыр мен сени ойлоп жатамын,
жөнүндө дагы айтсаңыз, ушул атабыз дагы мынакей комузда кол ойнотуп, күүлөрдү черсе, Рыспай агабыз аккордеон черсе, булар жүргөн жер шаң экен да, майрам. Ошондой эле, ошо булар барган жер шаң. Анан бул аяш мен чалым алиги төкмө акын эле да. Ошол убагында ошо төкмө болуп, анан кийин ар кандай конкурстарда эмнетип, жеңип дегенде ушундай болуп, газеталарда газетага чыккан эмелери бар менде. Ошону мине болгон, кантип биринчи орунду алган, кантип экинчи орунду алды деген бар көңкү. Анан Рыспай менен анан тийишип кичине эме таштап койчу эле да бир жерде отурганда. Тийишип койчу эле, чертип бир-эки сөз. Анан ал кошуп кетчү эле кадимкидей эле. Анан уйкаштырып баратып, анан адашып кетсе, анан айта берейинби же тим эле коеюнбу деп, анан кайра буягын айта берейинби деп калчу эле. Анан кийин бой токтот деп ошентип калат элек бир адамдар отурган жердечи. Анан кийин ошол айтышып да кетчү болчу ал. Айтышат эле кадимкидей. Анан ыр жазат эле. Ыр жазып, анан эме кылат эле. Анан бул ошол убактарда ошо аяшка мындай эме азыр айта берсе боло берет го. Ошол убактылы кыздар кат жазчу эле да. Ошол убакта кыздар. Ал эми ошондо ойлосом, ошондо 40 жаштын арак берагында эле кишилер экен. 30 жаштын арак берагында кат жазат экен да эми. Күлгүндөр. Анан ошентип кат жазса, анан аны жанагы эменин казактын чыгармаларын алып окуйт эле. Ошону которот эле. Анан Өзбекстандын Шарк Юлдузу деген журнал бар эле, өтө ошо Өзбекстан популяр. Ошол журналды почтадан жаздырып алдырып окучу эле. Анан ошо Шарк Юлдузунда өтө жакшы нерселер бар окшойт, ошону калтырбай окуйт эле да. Анан ошондогу ырларды жанагы бир жигиттин кызга жазган катын которуп коюп коет эле да. Анан ого эметип отурбай, эми мейли кат жазды, эми ада бир үмүт менен жазды деген. Ошо жигиттин эң сонун жазылган эмесин жооп кылып салып койчу эле.
көз алдыңызга келип атат да ошол күндөр, ошол учур, ырдаганы, басканы, турганы дегендей. Анан ошол дагы биздин элибиз мынакей. Ошондо эле Рыспай Абдыкадыров көзүнүн түрүсүндө эле эң сонун ырларды чыгарыптыр да, ооба да. Карабайсызбы, азыр ырлары мындан мунга өтүп, кардыбай, жаштабай ырдап келе жатат. Ооба. Ал өзүнүн мурунку чыгарган кээ бир ырларын мен ушуну нота тааныбаганымда деген ырлары деле азыр өтө мындай сонун го, эч катасы жок. Ошолорду кээ бир ырларын өзү чанчы эле. Кээ бир ырларын эми аны атабай эле коеюн, ырчылар ырдап атат. Ушул ырды мен мындай текстин туура эмес жазганмын, же болбосо ушундаймын деп, аттиңгай азыр жазсам болмок экен деп калчу эле да. Aşık olsam Bozkır'ın önüne, aşık olsam men talanın gülüne, anda güçlü kasiyetim bol seni, alıp gelgen Allah taza süyüge, alıp gelgen Allah taza süyüge. Ay bu baktın git almasam canına, Tuğban alsam tuğan çeridin tabına, anda çeksiz tatlılığım bul seni, Kırgaylangan ısık süyü bağına, Kırgaylangan ısık süyü bağına. Çıtağanga kanbasa, anda nazik medimin obolu seni, arubakta bir men üçün arnasa, arubakta bir men üçün arnasa, anda nazik medimin obolu seni. Мен деле ошо эл катары, ошо элге молчулук, токчулук болсун дейм, элде тынччылык болсун дейм. Ошо тынч болсо, эл тынч болсо, ошо тынччылык эле асманыбыз ачык турса, бул жашооң бир күн бар, бир күн жок өтө берет экен. Бул могу тополоң, андай нерселер башыбыздан көбөлөт тугу. Анан кийин бул нерселер жаман экен. Жокчулук дегениң болот экен, табылат экен, бир күн бар болот экен. Анан бул могу тынччылык эмес болсо өтө жаман экен. Жегениң деле, ичкениң деле, кийгениң деле арзыбайт экен. Анан эми ошо биз эми ошону арзыбайт дейбиз, эми кээ бир мондай болуп кеткен, толуп кеткен дүйнөлүү адамдар деле корксо керек, эми дүйнөмү каяка батырам деп биз чапаныбызды көтөрүп каяка качып кетебиз. Мисалы да, эми ошон үчүн ошо кимге болсун ошо тынччылык каалайм. Ошо өмүр каалайм ошо. Анан ошол айтайын дегеним, силерге рахмат, чоң, силердин телевидениеден 2 жолу чакырдыңар мени. Андан мурун бир да жолу бир жерде бир ушундай деп бир сөз сүйлөгөн жокмун. Андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен мындай унутулуп эле калдым. Анан эми азыр муну өткөндө Рыспайдын кыздарына рахмат, Алтынчаш менен Гүлзат ошо
Maňa atayım barışıp, meni istep barışıp, göröylü dep, anan atabızdy görgön, apabızdy görgön dep oşolor meni tartdy da. Rahmat, ömürlük bolsun. Baldary. Sizge de Bolsun. Bala çakası, kızdары, nevereleri büt ömürlük bolsun. Ispaydın urpaktarın ulay berişsin. Şunu ele kalayım. Rahmat sizge de bekemden sağlık kalayız. Ulduğun urbatın, kızdın, kızmatın, nevere, çövre, kıvıra görüp, tördün görkü olup, üşütüp, kança zalkarlarda görüp, zalkardan juwayı olup oturgan bul özü sıypak apa var bolunuz. Bekemden sağlık kalayız. Rahmat kalayım. Жақсы күндөрдө келип туруңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин ыргайлаган өмүр көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар. Ошол кезде көзүм толоңай жаш болгон, мен сүйүүдөн баш айланып мас болгон. Азыр сени аз мезгилдин ичинде айтчы неге жүрөгүңө taş dolgun. Havalım or ayamazdan kaygırdım. Ben ayrılsam sen de benden ayrıldın. Ben ayrılsam sen de benden, sen de benden ayrıldın. Gül gitti da urap kalgan ay bak kaldı. Ümitim çok üzülgön bir ay şak kaldı. Süykündüm ay suyun pöstön kakşattı. Kara tak kaldı. Men götürdüz or menen kaygırdım. Men ayrılsam sen de menden ayrıldın. Men ayrılsam sen de menden, sen de canıma özüm bir cüz ay can ele bir jaş omon жалгыз kıygın ay şam ele mirindelen kara gözüm жалгызым men da sağa içim tar elem munca nege göz yaş döküp kaygırdım. Men ayrılsam sen de menden ayrıldın. Men ayrılsam sen de menden, sen de menden ayrıldın. Sen de adam emi takır ay tapmasın.
ай жатпасын. Ыйлап ыйлап көз жаштарында тынар, шуңқар кезде қанаттарым да сынар.